Программасын кайрадан түз эфирде көрүп жатасыздар. Түз эфирде мен Мимоза Жадыбек кызы алып барам. Биз бүгүнкү түз эфирде электр энергиясы тагыраагы энергетика тармагындагы көйгөйлөр алдыда кыш келе жатат. Мына ушуга даярдыктар кандай көрүлүп жатат дегиле кыш мезгилинде электр жарыгы үзгүлтүккө учурабайбы деген теманы ортого салабыз. Түз эфирде мен Мимоза Жадыбек кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү сурообузга биз атайын конокторду чакырганбыз. Биздин суроолорубузга Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директору Алтынбек Рыспеков жооп бермекчи. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Саламатсыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерде дал ушул биздин темага байланыштуу сиздерде суроолор, сунуштар жана сунуш пикирлер болсо, экранда көрсөтүлгөн номерларга жазып жөнөтсөңүздөр болот. Биз сиздерге жооп алып берүүгө аракеттерди жасайбыз. Дал ушул түз эфирде 7 каналдын социалдык тармактагы расмий баракчаларынан дагы күзөт аласыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде азыр кыскача маалыматтык сюжетибиз бар. Ошону көрүп, андан кийин маегибизди улантсак. Кыш мезгили келери менен өлкөдө электр жарыгын мезгил менен өчүрүү элдин эң чоң көйгөйүнө айланат. Быйылкы кышта борбор каланын калкын жарык менен камсыздандыруу кандай жүрөрүнө жана жарандардын бул багытта кандай даярдыктары бар экендигине сурамжылоо жүргүздүк. Өчүп атат новостройкадачы. Черезден өчөт. Саат 10го чейин өчүрүп атат. Бала чака кичинекей, ооруп калат. Карапайым элдикин билесиң да. Эчтеке нерсе жок болгондон кийинчи. Светти мынау жаңыртып атабыз дейт. Эмелердичи, проводторду. Анан кийин үзүлгөндөн кийин свет жок болгондо эски провод болчу деп кайта айтат. Ушундай анар эме беришет да, сводканы беришет. Качан бул оңдолот, ким билет, эч ким белгисиз да. Даярдык уже болду. Биз уже трансформаторду текшердик, напряжениясы болуп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда электр энергиясындагы көрүлүп жаткан маселелер боюнча жогоруда Рыспек мырза жогоруда маселелерди уктук. Анан алгачкы эле суроону мына ушундан баштагым келип турат. Алдыда кыш мезгили турат дегиле кыш мезгилине азыркы учурда даярдыктар кандай, канча пайыз даярдыктан өттүңүздөр? Мына ушундан баштасак. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу урматтуу телекөрүүчүлөр, учурдан пайдаланып берген сурооңузга даярдык боюнча жооп берердин алдыбызда көрсөтүлгөн сюжетте кыскача бир ойлор пайда болду. Ошолорго дагы кошо жооп берип кетейин. Баягы азыр айтып атпайбы, биздин жараныбыз бир новостройкаларда бүгүнкү күндө дагы свет өчүп атат деген маңызда бир сөз айтып өтүп кетти, интервью берип кетти. Бул жерде айтыш керек, мына биздин жаңы курулуштар болуп аткан, мисал катары айта турган болсом, Ак Ордо тарапта өзүңүздөр билесиздер, быйылкы жылы президентибиздин тапшырмасы менен бул жерде жашаган жарандарыбызга кысыл китеп берүү боюнча чоң маселе көтөрүлгөн болчу. Ошол маселенин негизинде биз дагы энергетиктер ошол элдин арасында тартылган линияларды мыйзам чегинде элдерге кызыл китеп берүү боюнча өзүбүздүн тартылган линияларыбыз боюнча дагы чоң жумуштарды алып барганбыз. Ал жерде мен ойлойм, ал жерде жашаган элдердин баардыгы муну баары билишет. Бүгүнкү күндө дагы азыркы күндө ошол Ак Ордодо светти өчүрүп биз жумуш жасап атканыбыздын бирден бир себеби ал маалда бул биздин планга киргизилбеген жумуш болчу. Убагында нормативдер боюнча чыгардык, ал жерде проводдор тартылып турган болчу. Бүгүнкү күндө биз аны экономдолгон акча каражатын өздүк акча каражатыбыздын эсебинен биз жаңы типтеги сип проводдорду алып бүгүнкү күндө ошол жумуштарды жүргүзүп атабыз. Ал эми элдин буга болгон көз карашы аябай түз. Бардык элдер буга ыраазычылыгын билдирип, жерлерде биздин адистерге дагы бүгүнкү күндө ыраазычылык каттарды берип аткан учурларда толтура. Себеби эл өзгөрүп атат. Биздин адистерибиздин, биздин эмгекчилерибиздин кандай маңызда жумуш алып барып аткандыгы. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз аны эртеңки кышта маселе жаралып калбасын деп жаңы типтеги проводдор менен тартып, ошон үчүн бүгүнкү күндө анча мынча өчүрүү иштери жүрүп жатат. Ал эми жалпысын айта турган болсок, сиздин сурооңуз боюнча бүгүнкү күндөгү биздин компаниябыз башкача айтканда Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын кышка даярдыгы боюнча жасалган жумуштары боюнча кыскача токтолуп кете турган болсом, бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө баягы биз деген жылдын башында эле мерчемделген пландарыбыз бар. 2022
жылга кышка даярдык боюнча кандай жумуштарды аткаруу боюнча. Бул боюнча биздин бүгүнкү күнгө айта турган болсом, коюлган маселелердин баардыгы, мерчемделген графиктеги жумуштардын баардыгы бүгүнкү күндө 95-96%га толугу менен бүтүп калды. Башкача айтканда, кышка даярдык боюнча мерчемделген жумуштарыбыздын баардыгын толугу менен аткарып атабыз. Андан сырткары мындай толуктап айтып кете турган болсом, сиз берген суроо боюнча мына биз жыл сайын 23-жылы кандай жумуштарды аткарар үчүн биз 22-жылы кыштан өткөндөн кийин кайсыл биздин көмөк чордондордо, кайсы абал чубалгыларда, кайсы жабдууларда кандай маселе болгон болсо, ошого жараша биз 2023-жылга план түзөбүз да. Ал эми биздин быйылкы жылкы планыбыздын негизинде жалпы эле мен баягы кубаттуулукту көтөрүү боюнча багытында жумуштар боюнча айта турган болсом, жалпысын айтып кетсем, республика боюнча биздин компания тарабынан 412,2 мегавольт амперге кубаттуулук көтөрүлдү. Бул деген сөз башкача айтканда кубаттуулугу төмөнүрөөк чоң көмөк чордондогу трансформаторлорубузду жогорку кубаттуулукта трансформаторлорго алмаштырдык. Башкача айтканда бул кайсыл кайсыл жерлер региондордо жумуш алып барылды. Бул деген биздин Чүй областыбызда алып барылды. Андан сырткары Бишкек электромактар ишканабыз бар. Ал жерде 264,4 мегавольт амперге көтөрүлдү. Андан сырткары Ысык-Көл электромактар ишканабыз бар Ысык-Көл областында. Ал жерде 49,7 мегавольт амперге көтөрүлдү. Нарын электромактар ишканабыз бар. Ал жерде 50,7 мегавольт амперге көтөрүлдү. Жалал Абад электромактар ишканабыз бар. Ал жерде 15 мегавольт амперге көтөрүлдү. Ош электр тармактар ишканасында 33,8 мегавольт амперге кубаттуулук көтөрүлдү. Жалпысынан айтканда бул кубаттуулук көтөрүлгө бул жумуштардын баардыгы Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын өзү каражатынан жасалчу жумуштар жөнүндө сөз болуп атат. Андан сырткары биздин утурумдук жана капиталдык ремонтторубузда каралган, алардын баардыгы бүгүнкү күндө толугу менен иш жүзүндө аткарылып, алдыга коюлган графиктердин баардыгын толугу менен аткардык. Анан жерлерде азыркы эле эфирден бергендей анча-мынча кайрылуулар болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө эле анча-мынча светтер өчүп атат депчи. Биз андан сырткары өзүбүздөн экономдолгон каражаттардын негизинде жылдын ортоңку 6 айдын жыйынтыгы менен дагы биз кайрадан пландарды өзгөрттүк да, ал жерде кошумча трансформаторлор сатуу боюнча да жумуш жүргүзгөнбүз, сатып алганбыз. Бул деген 241 дана 6-10 киловольт чыңалуудагы трансформаторлорду сатып алганбыз. Белгилей кетиш керек, мындай чоң количестводагы трансформаторлорду канча жылдын ичинде алган эмеспиз. Биз быйылкы жылкы сатып алууларыбызда, планыбызда бул пландан сырткары да экономия негизинде бир чоң өзүбүздүн бюджетибизден 241 дана трансформатор сатып алганбыз. Бул 6 айлыктын жыйынтыгынын негизинде болгон болчу. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол сатып алган трансформаторлорду орнотуу боюнча дагы биз баягы пландан сырткары да мен бекерин айткан жерим жок. Ошон үчүн мен кошумча жумуштарды жасап атабыз да. Ошон үчүн кээ бир жерлерде анча-мынча өчүрүүлөр болуп атат. Мен ойлойм муну биздин жарандарыбыз дагы, биздин элдерибиз дагы туура бүгүнкү күндө туура көз караш менен карап атышат. Себеби эртеңки күндө кышта ошол элдерибизде эч кандай маселе жаралып калбасын деген багытта бул жумуштарды алып барып атабыз. Аны биз эми баардык область боюнча бөлүп бергенбиз бул трансформаторлорду. Бүгүнкү күндө мына акыркыларын коюп атышат. Буюрса ноябрь ичинде биз ошол кошумча жумуштардын баардыгына толугу менен бүтүрөбүз дагы. Анда уже эч кандай өчүрүүлөр болбостон элге мындай эч кандай жагдай жаралбайт. Буларды айтып атканыбыздын себеби элибиз дагы түшүнүп, мен баардык жерлерде элге дагы түшүнүп иштен жүргүзүп атабыз. Биз жасап аткан жумуштарыбыз кошумча болгондугуна байланыштуу азыркы күндө анча-мынча өчүр болуп атат деп. Себеби биз 1 ноябрга чейин биздин мерчемделген пландалган жумуштардын баардыгын толугу менен бүткөнбүз. Туура эле айтат, биз эфирлерден да бергенбиз 1 ноябрга кышка даярдыгыбыз болот депчи. Бүгүнкү күндө ошондой кошумча жумуштардын негизинде гана анча-мынча өчүрлөр болуп атат. Бул дагы болсо элге эртеңки күндө кышта электр энергиясын үзгүлтүксүз жана сапаттуу электр энергиясын беришибизге дагы бир болсо бир иш-чара түзүлгөндөрдүн бири болуп эсептелинет да. Ошондуктан бул жумуштар боюнча дагы мен түшүндүрүп айтып кеткеним себеби ошол. Жогоруда айтып атпайсызбы, ошол көмөк чордондорду сатып алдык депчи. Ал боюнча региондорго жетип атабы? Анан алардын көмөк чордондордун оңдолушу боюнча региондордо абал кандай? Бул боюнча айта турган болсок, мен азыр эле белгилей кеттим. 241 дана сатып алган, кошумча сатып алган трансформаторлорубуздун баардык областтарга бөлүнүп берилди. Себеби ар бир областыбызда бүгүнкү күндө бизде жалпы 58 рейс бар, райондук электр тармактарыбыз. Ар бир райондук электр тармактарга
бардыгына бирдей ар бир районда канчалык көлөмдөгү абоненттер болсо, канчалык көлөмдөгү жабдуулары болсо, ошолорго жараша пайыздык мерчимде бардыгына бирдей бөлүп бердик. Ошол бүгүнкү күндө ошол сатып алган кошумча трансформаторлорду дагы куруу, орнотуу иштери почти акырына жетип калды. Ошон үчүн айтканым, ноябрдын этегине чейин бул трансформаторлордун баардыгы толугу менен республика боюнча коюлуп бүтөт. Бул боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Себеби биз бул трансформаторду алып атканда дагы кайсы региондо кандай трансформаторлор керек экендигин ар бир фидерибизде, ар бир абоненттерге канча көлөмдөгү кубаттуулукта трансформатор келет, булардын баардыгын эсептеп чыгып анан алганбыз. Андан сырткары бул коюлгандан сырткары мына быйылкы жылы угуп аткан болсо менин кесиптештерим дагы бар, элдердин арасында деле ушундай сөздөр болот. Быйылкы жылы буюрса ар бир рейсте бизде деген авариялык запас деген түшүнүк бар да. Авариялык запас деген түшүнүктүн негизинде ушул сатып алган трансформаторлордун негизинде да быйылкы жылы буюрса ар бир рейсте жок дегенде 5тен 10дон авариялык запастарыбыз болот. Ал эми чоң рейстерибизде бүгүнкү күндө чоң рейстерибизде 30, 40, 50ге жакын мондай авариялык запастагы трансформаторлорубуз турат. Себеби кыш малында өзүңүздөр билесиздер, бул техника деген техника, жабдуу деген жабдуу, анда анча-мынча учурлар болуп калышы мүмкүн. Ошол учурларда биздин бүгүнкү күндө райондук электр тармактарыбызда авариялык учурлар болуп калганда ошол трансформаторлорду тез аранын ичинде алмаштыруу үчүн биз сөзсүз түрдө авариялык жабдууларыбызды даярдап койгонбуз. Анан көмөк чордондорду айтып өттүңүз, ага улай эле жанагы электр чубалгыларын канча чакырымы ремонттоодон өткөрүлдү да ошол кыш мезгилине даярдыктын жүрүшүндө? Бул боюнча айта турган болсок, аба чубалгылары боюнча жалпысынан алып караганда биздин быйылкы жылга планыбыздын негизинде 1112 километр, бул 35-тен 500 киловатт чыңалуудагы аба чабалгаларыбызга график боюнча ремонт кылышыбыз керек болчу. Бул толугу менен буюрса биз толугу менен 100% бул ремонтторубузду өткөрүп алдык. Ушул капиталдык ремонт дегенибиз эмне? Капиталдык ремонт дегенибиз ошол аба чабалгаларындагы биздин изоляторлорубуз бар. Ошол изоляторлорду алмаштыруу жумуштарын өткөрдүк. Андан сырткары ошол эле аба чабалгада проводдордун баягы сечение деп коебуз, ошолорду жогорулатуу максатында да көп жумуштарды аткардык. Жалпысынан айтып караганда 35 жана 500 киловаттык чыңалуудагы тармактарында 1112 километр аба чабалгысынын ремонтун толугу менен өткөрдүк. Андан сырткары 6-10-04 киловаттык чабалгаларыбызды айта турган болсок, анда 3034 3 километрден ашык, 30 000 километрден ашык аба чабалгаларды ремонтун өткөрдүк. Бул деген сөз биздин аба чабалгаларыбыздагы көмөк чордондорубуздагы быйылкы жылда кыштан өтүп кетүүгө тийиштүү болгон жумуштардын баардыгы толугу менен аткарылды дегенди түшүндүрөт. Анан жыл сайын ушул биздин калктын саны дагы көбөйүп атат, ага байланыштуу ушул электр энергиясын пайдалануу дагы 2 эсе өсөт десек болот да. Анан бул учурда керектүү жабдыктар дейбизби, керектен чыгып калуу коркунучу жокпу? Анан эгер болгон болсо кандай шарттар түзүлүп атат? Бул дагы туура суроону бердиңиз. Бизде деген жылдан жылга керектөөчүлөрдүн саны сөзсүз түрдө өсүп атат. Акыркы мезгилдерде айтканда аябай тездик менен өсүп атат. Бул багыт боюнча дагы биздин компаниябыз тийиштүү жумуштарды жүргүзүп атабыз. Башкача айтканда, ошол кайсыл тармакта, кайсыл региондо, кайсыл райондо ушулар боюнча маселе жаралган болсо, биз ушул капиталдык курулуш тармагы менен бул жумуштарды аткарып атабыз. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө мен ушул капиталдык курулуш боюнча жумуш жүрүп аткан эле мисалдарды айтып өтөйүн. 23-жылда куруп бүткөн көмөк чордондорубуз бар. Бүгүнкү күндө жүрүп аткан көмөк чордондорубуз бар. Башкача айтканда, мына алыскы Баткен областында быйыл биз 110-35-10 киловатт тармактагы биз көмөк чордон курдук, Тынчтык деген көмөк чордонун курдук. Бул алдагы ошол тармактагы элге электр энергиясын сапаттуу жеткирүү боюнча жумуш алып барып атабыз. Андан сырткары биздин деген чоң Бишкек шаарынын, биздин Борбор шаарыбызда тейлөөчү чоң подстанциябыз бар. Бул жерде Аларча жана Главная деген чоң подстанцияларыбыз бар. Аларда дагы мен бая үстүртө айтып кеткендей, кубаттуулукту жогорулатуу боюнча жумуштарды аткардык деген мисал катары айтып кеткем. Трансформаторлордун кубаттуулугун жогорулатуу боюнча ал жумуштарды аткардык. Нарын областын айта турган болсок, Нарын деген биздин көмөк чордонубуз бар, Нарында. Ал жерде дагы бир чоң 25 трансформаторубузду 40 алмаштырдык. Бул дагы баягы ашыкча жүктөөлөр болбосун деген багытта алып барган жумуштарыбыз да. Андан сырткары Бишкек шаарында көп подстанцияларда жумуштарды аткардык, бул кубаттуулукту жогорулатуу боюнча. Ошондой эле андан сырткары бизде
Ыссы көл электр тармактар ишканасында жаңы чырпыкты деген жаңы көмөк жолдонду курдук. Бул дагы ишке берүү алдында турат. Нарында дөң алыш деген жаңы көмөк жолдонду курдук. Бул дагы мына бир жуманын ичинде буюрса ноябрь менен жумушка беребиз деп турабыз. Андан сырткары азыр эле баягы айтып өтүп кеттим, Ак Ордо деп. Биздин Бишкекте Ак Ордо деген конушту камсыз кылуу боюнча көмөк жолдондо кошумча трансформатор койдук. Бул дагы ошо сиз айтып аткан суроолорго жооп берет. Жалал Абад областында дагы бул боюнча чоң жумуштарды аткардык. Башкача айтканда Токтогул деген районунда Токтогул деген көмөк жолдонубуз бар. Ал жерде дагы кошумча экинчи очереддеги трансформаторду койдук. Жалал Абадтын өзүндө Барпы деген подстанциябыз бар. Ал жерде дагы экинчи катардагы трансформаторду койдук, экинчи кезектеги. Сузак деген подстанциябыз бар Жалал Абадта. Ал жерде 25-тик 40-тык кубаттуулукка көтөрдүк. Ушуга окшогон жумуштардын баардык капиталдык курулуштун негизинде жасап атабыз. Булар ошол сиз айтып аткан жылдан жылга керектөө жогорулаган сайын биз ошого катар биздин көмөк жолдондордо кубаттуулукту жогорулатуу боюнча багыт алып бараткан жумуштар жөнүндө сөз болуп атат. Булардын баардыгы ошол сиздин сурооңузга жооп берет деп ойлойм. Рахмат. Анан мен дагы ушул жагдайды баса белгилегим келип турат. Август айында ошол энергетика тармагына өзгөчө кырдаал киргизилет деген чечим чыгарылган болчу. Мына ушундан кийин биздин ушул элде бир аз чочулуу бар десек болот да. Жогоруда өзүңүз күбө болдуңуз, суроолордо кыш мезгилинде электр жарыгы тез өчпөйбү деген кооптонуулар дагы бар да. Анан негизи эле ушул энергетика тармагына киргизилген өзгөчө кырдаалды кантип түшүндүрөт элеңиз? Бул деген эмне? Анан өчүрүүлөр болбойбу, үзгүлтүккө учурабайбы? Кыш мезгилинде карапайым калк кыйналбайбы деген суроо да. Бул эми сурооңуз аябай туура суроо болду. Бүгүнкү күндө жарандарыбыз тарабынан көп эле берилүүчү суроолордун катарында болуп атат. Өзгөчө кырдаал киргизилгенде буга чейинки көп эфирлерде дагы министрибиз өзү дагы ар бир эме боюнча түшүндүрмө берген болчу. Бул өзгөчө кырдаал киргизилгендин эң бир чоң себеби бул генерацияны көбөйтүү максатында. Өзгөчө кырдаалда генерацияны көбөйтүү максатында. Башкача айтканда ГЭСтерди салуу багытында жумуштарды алып баруу үчүн бул өзгөчө кырдаал киргизилгенде. Башкача айтканда биз бүгүнкү күндө маалымат каражаттарынан деле угуп аткандарсыздар, көрүп атасыздар. Бүгүнкү күндө ушул биздин генерацияны көбөйтүү боюнча аябай чоң бир багыттагы жумуштар жүрүп атат. Башкача айтканда жаңы ГЭСтерди куруу боюнча, андан сырткары кичинекей ГЭСтер деп коебуз, малый ГЭСтер, чакан ГЭСтерди куруу боюнча, андан сырткары күн булагынан, шамал булагынан электр энергияны иштеп чыгуучу станцияларды куруу боюнча дагы бүгүнкү күндө өтө чоң жумуштар жүргүзүлүп атат. Ошол жумуштарды жүргүзүлгөндө өзгөчө кырдаалдын аркасынан ушул биз баягы курулчу станцияларга жерлерди бөлүп берүү боюнча, башка мамлекеттик органдар тарабынан дагы бул биздин курулуштарга жардам берүү боюнча, башкача айтканда кандайдыр бир маселе жаралып калса ушул подстанцияларды же станцияларды курууда баардык өкмөттүк башка бир тармактардан дагы жардам берсин деген максатта киргизилген кырдаал болот да бул. Ал эми бул кырдаалдын биздин кыштан өтүү боюнча, биздин тармак боюнча эч кандай эмеси маселе жаралбайт. Биздин жалпысынан айтканда биздин Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасы электр станцияларынан иштеп чыккан электр энергияны ташып келип ар бир абонентке жеткирүү боюнча кызматыбызды жасайбыз да. Ошондуктан башында айтып өтүп кеткендей биздин компания кышка даярдык боюнча жумуштардын баардыгын толугу менен графиктен калбастан баардык жумуштарды аткарып алдык. Бул деген сөз эртеңки күндө биз кышта биздин жабдуулар боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Ал эми анча-мынча өчүрүүлөр болобу деп кооптонуп аткандын суроонун артында биз буга чейин дагы эфирлерде дагы маалымат каражаттарында дагы айтып келатабыз. Ар бир абонентибизге элдерге кайрылуу жасап атпайлыбы? Электр энергияны үнөмдүү колдонуңуздар деген. Бул деген сөз баарыңыздарга белгилүү болгондой быйылкы жылы мына суунун көлөмү, Токтогул суу сактагычындагы көлөмү былтыркы жылга салыштырмалуу аз болгондугунун эсебинен болуп атат да. Ошон үчүн биз баягы башында эле элге дагы учурдан пайдаланып дагы бир жолу эле бул сөздү кайталап кетейин. Эконом кылып иштетүү боюнчачы бул деген сөз электр энергиясы өчөт деген сөз эмес. Бул деген сөз болгону ушул бизде деген Токтогул КЭСинде суунун азайгандыгына байланыштуу иштеп чыккан электр энергиябыз, кубаттуулугубуз ошол суунун көлөмүнө жараша болот да. Ал эми биз жеткирип берүү боюнча, элге электр энергия менен камсыздоо боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Ошон үчүн баягы катуу суу түшүп кетсе, электр энергияга болгон колдонуу лимиттен ашып кетсе, аябай көп чектен ашыкча колдонуулар болсо, сөзсүз түрдө биздин деген жабдууларды ар бир жабдуунун өзүнүн нормасы бар.
ар бир жалдууда канчага чейин колдонсо болот, нормативдери бар да. Эгер 100%дан ашып кеткен учурлар болсо, ошол жерлерде частично бир мероприятиялар жүргүзүүгө туура келет. Бул өчүрүү болот деген сөз эмес. Буну дагы биз элге дагы түшүндүрүп айтып келатабыз. Ар бир сөздүн арасында кошумча айтып бератабыз. Болгону электр энергиясын колдонуу боюнча дагы элибиз дагы өзү дагы мына бүгүнкү күндө түшүнүү менен кабыл алып атышат. Ошол үнөмдүү колдонуу боюнча. Бул деген сөз биздин электр энергияны үнөмдөө бербестен сөзсүз түрдө ар бир абонентибиз, ар бир жараныбыз өзүнүн финансовый абалына дагы үнөмдөө киргизип атпайбы. Буну туура түз көз караш менен карасак эч кандай бир кооптонуучу маселе жок бул жерде. Рахмат. Буга чейин дагы ошол министрликтин маалыматы боюнча социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө дагы ушул электр энергиясын пайдаланууда бир аз жеңилдиктер берилет деген дагы маалыматтар чыккан. Анан азыркы учурда бул канчалык деңгээлде ишке ашып жатат, анан кандай жүрүп атат, бул боюнча дагы айтып өтсөңүз. Бул боюнча дагы биздин баягы тарифтер боюнча айтылып кетти. Бул үй бүлөгө көмөк деген биздин тарифибиз бар 50 тыйындан. Бул биз деген социалдык тармактагы адистер менен биргеликте чоң бир бул абоненттердин кайсы абоненттерге ушул тарифте беришибиз керек боюнча социалдык тармактагы адистер менен биргеликте биз перечендерди түзгөнбүз. Ошол боюнча бүгүнкү күндө ошол аз камсыздалган үй бүлөлөр үй бүлөгө көмөк деген аттуу тарифибиз бар. 50 тыйындан колдонуп келишет бүгүнкү күндө. Ал эми өзүңүз жакшы билесиз, андан сырткары толуу райондордо, областтарыбызда ушул айта турган болсок, мисалы катары Нарында, бул жактагы эмелерде бизде чектөөлөр жок. Баягы биз деген 700 киловаттка чейин 1 сом, анан 700 киловаттан нары 2 сом 16 тыйын деген тарифибиз бар жалпы. Ал эми биздин толуу аймактарда бул чектөө жок. Канча киловаттка колдонсо да ошол эле 1 сом менен төлөп келишет. Бул дагы мен ойлойм ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ошондой эле толуу аймактарга өзүнчө бир тариф берип, биз дагы ошол эл менен элдин турмушунун шартына жараша, элдин акыбалына жараша биз тарифтерден дагы мындай бир өзгөчөлүктөр киргизип бергенге сөзсүз түрдө аракет кылып атабыз жана жумуштарды алып барып атабыз. Ошондо өлкө боюнча канча пайыз жеңилдик каралып атат десек болот социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө? Өлкө боюнча бир пайыз менен айтканда бизден мисалы катары айта турган болсок 1.438.607 абонент болгон болсо, анын ичинде 80 канча миңдей үй бүлөгө көмөк боюнча тариф боюнча колдонууларга барышат да бүгүнкү күндө. Бизде телекөрүүчүлөрдөн келген суроолор дагы бар, өз дарегине жеткирели. Саламатсыздарбы? Кербен шаарынан жазып жатам. Эсеп дүмүрчөктөрү аябай кымбат келет. Барып айтсак адашып калыппыз деп кайра 500 сом кемит берди дейт. Бул боюнча эми бул даректүү кайрылуу экен, мен ага жалпысынан да бир жооп берүүгө аракет кылайын. Ошондой бир чаралар болуп калбасын деп биз бүгүнкү күндө бул баягы эсептегичтер менен абонент менен биздин адистердин ортосунда түзүлгөн суроо болуп атат маселе. Ошондой кайрылуулар болбосун, ушундай учурларга туш келбейли деп биз бүгүнкү күндө жаңы приложенияларды киргизгенбиз, Мой свет деген. Ошол Мой свет деген приложениябыздын алкагында бүгүнкү күндө да чоң жумуштар жүргүзүлүп атат. Ушул как раз биз Мой свет деген приложенияга кирген болсок, абонент менен биздин адистердин ортосундагы контакт азаят. Болгону ар бир абонент өзүнүн телефонунан ушул жүктөөлөрдү киргизгенден кийин ар бир абонент өзүнүн телефонунан бир айдын ичинде канча киловатт час электр энергиясынын колдонулгандыгы жөнүндө да маалымат ала алышат. Ал жерде сөзсүз түрдө бардык маалыматтар болот бул приложениянын ичинде. Ошол жерде эч кандай адашуу да болбойт, өзгөрүш да болбойт, эч кандай суроо да болбойт. Бүгүнкү күндө бул приложение боюнча бардык абоненттерин мен айтып өтпөдүмбү, 1.438.607 абонент бар деп. Ошонун ичинен бүгүнкү күндө Мой свет деген приложениябызды 1.745.329 адам өздөрүнө жүктөштү. А биздин абонентибизден жүктөлгөндөрдүн саны ашыкча болуп кетип атпайбы? Бул дагы түшүнбөстүк суроо болуп калбасын. Себеби бир эле абонент болсо, ал бир абонентти бир үйдүн ичинде 2, 3, 4, 5 адам деле ар бир семьянын ар бир мүчөсү деле жүктөп алса болот да. Бул боюнча ошондо өзүнүн колдонуп аткан электр энергиясы канча колдонулуп атат, канча төлөп атат, мунун баардыгы ушул приложениянын ичинде көрсөтүлгөн. Андан сырткары бул приложениянын ичинде башка маалыматтар дагы берип атабыз. Компания жөнүндө маалыматтарыбызды киргизип атабыз. Кайсыл жерде свет алдын ала өчүрө турган болсо, электр энергия чектөө өчүрүү болсо, аны алдын ала маалыматтарды киргизебиз. Башкача айтканда, бул абонент менен биздин адистердин ортосундагы байланышты азайтып, бүгүнкү күндө өзүңүздөр билип атасыз, бул баягы компьютерный жакка барып атпайлы баардыгыбыз эле. Ошон үчүн санариптик багыт боюнча дагы биз чоң жумуштарды алып барып атабыз.
өнүмдөр боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу жетекчилер? Силер айылдарга келип бир жашоону көрүп кеткилечи. Саар 8-де өчөт. Свет же жакшына чай иче албайсың, кечке чейин кезерип күтүп, же жакшына тамак жасай албайбыз. Анан эле айдын аягына очойгон квитанция келет дейт. Бул эми жогоруда жооп бергендердин Менимче элеттеги жашоочулар суроолор боюнча эле бул да ошол суроолорго окшош экен. Элеттик дегенде бизде ар бир абонентибиз шаардык абонент болобу, айыл жериндеги абонент болобу, бизде деген ар бирине толугу менен электр энергиясын жеткизип берүүгө милдеттүүбүз. Келип кеттиңиз деп атпайбы, биз өзүбүз деген мен как башчы катары дагы, башкы директор катары дагы менин өзүмдө графигим бар. Бир жумада сөзсүз түрдө бир объектиге барып, же болбосо бир региондорду кыдырып, областтарды, райондорду кыдырып, биз тынымсыз эл менен биргеликте иштейбиз. Азыркы болуп аткан учур, мында даректүү учур болуп атат. Мен башында да айтып өтүп кетпедим. Биз бүгүнкү күндө кошумча трансформаторлорду алганбыз деп. Ошол кошумча трансформаторлорду орнотуу үчүн бүгүнкү күндө анча мынча жерлерде өчүр болуп атат деп башында алдын ала ушул суроого жооп берип кеткен болчумун. Муну кайрадан кайталап кетиштин мен ойлойм кажети жок. Рахмат, Алтынбек мырза. Бизде суроолор дагы аябай көп. Кыскача жооп берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Арабан районуна караштуу Кермету айыл өкмөтүнүн бирлик участкасынан болом. Бизге трансформатор келгенде 1 жыл болду. Столба тургузулганына да 1 жыл болду. Бирок тилекке каршы дагы деле трансформатор орнотула элек, зымдар дагы тартыла элек. Канча жыл күтөбүз? Айтып коюңузчу, сураныч дейт. Бул дагы даректүү суроо болуп калды. Мен азыр өзүмө бул даректеринен жазып алайын дагы көзөмөл кылайын. Бирок мен алдын ала мындай суроолорго мындай эле жооп берейин. Биз сөзсүз түрдө эгер бул жерде кайсыл айылда болсо дагы, кайсыл көчөдө болсо дагы биздин компаниянын балансында турган линиялар жөнүндө сөз болуп аткан болсо, биздин компаниянын балансында турган трансформаторлор жөнүндө сөз болуп аткан болсо, бизде андай учурларды жөн койбойбуз. Сөзсүз түрдө тез аранын ичинде бул жумушту ордуна коебуз. Бул даректүү маселе экен, мен аны жазып алдым. Анын алдын ала кийин мен ошол дарек боюнча дагы жоопторду жеткизүүгө аракет кылайын. Рахмат, Алтынбек мырза. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Андыктан сиздерге жарандар дагы бул ушул сыяктуу суроолоруна жоопторду кайдан ала алышат? Жалпы сиз элге кайрылуу жасап кетсеңиз болот. Деги эле кененирээк маалыматты кайдан алса болот? Сөз сизде. Кандай суроолор болсо, бул электр энергиясына тиешелүү суроолордун баардыгы бизде деген республикалык деңгээлде биздин колл-центрибиз иштейт. Ал жерде 1209 жана кыска номердеги 1209, ошондо эле 105 деген биздин кыска номердеги номерлерибизде телефондорго звонок кылса, бул боюнча баардык маалыматтар толугу менен беришет. Андан сырткары биз бүгүнкү күндө мына кыштын алдына келип атканда ар бир биздин адистерибиз, башкача айтканда биздин инспекторлор, контролерлорубуз көбүнчө эл менен биргеликте тыгыз байланышта иштешет. Ошол адистерибизге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Кандай суроо болсо дагы райондо район электр тармактары ишканасына, областтарда, ошондой эле өздөрүнүн участкаларына, көчөлөрүнө барчы инспекторлор аркылуу дагы баардык суроолорго жооп алса болот. Андан сырткары мен айтып өтүп кеттим. Мой свет деген приложение ичинде дагы керектүү маалыматтардын баардыгы бар. Берилген суроолорго толугу менен так дана жооп бергенге биз дайыма аракет кылабыз. Алтынбек мырза, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге дагы бир ирет ыраазычылык билдирейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн энергетика тармагындагы көйгөйлөр жана аткарылып жаткан иштер тууралуу сиздерге кенен маалымат бердик. Түз эфирди мен Мимоза Жаныбек кызы алып бардым. Кийинки эфирлерде саламатта калыңыздар.